Кыргыз элинде эзелтен эл кыйналып калк башына каран күн төшкөндө журт ичинен сурулуп чыккан азаматтар карапайым адамдардын түйшүгүн жеңилдетип эл үчүн кызмат кылган. Алардын бири айтылуу Баяман Эркинбаев, Жогорку Кеңештин депутаты. Кыргыз спорту үчүн ичкен тамагын жерге коюп чуркач эмес беле? Аттиң эл уулу акыйкаттык үчүн деп жүрүп, эл бузарлардын огунан жан таслим болду. Айтылуу эл уулунун бир тууган эжеси Умсуна Эркинбаева көзү өткөнүнө 1 жылдан ашса да, ал түптөп кеткен Баяман Баатыр базары жергиликтүү элдин курсагын тойгузуп, Халмион айылынын социалдык, экономикалык өсүп өнүгүүсүнө түздөн түз салым кошуп келет. 2010-жылда ишке түшкөн машы базарыбызды мана boshqarib, mana shu bozorimizga bosh bo'lib yurgan mana Unsuy rahmatli elga qancha mana oson qildi, yaxshilik qilyapti, yaxshilik qildi inshaalloh. Mana bozorlarimiz mana gullab yashnayapti. El yurt hammasi rozi. Mana kelib savdolarni bitirib ketishyapti mana shu bozorlardan, qiynalishgan yo'q. Ары жагы Кытай, коңшулаш Өзбекстан, Тажикстандан келген соодагерлер дал ушул Баяман Баатыр базарынын соодасын кызытат. Ал эми жергиликтүүлөр Дордой, Кара Суу базарларынан ар кандай товарларды алып келишет. Мусуна эжебиз жай жанаттан болсун, ахирет абад болсун. Биздин Халмион элибизге келип өтө чоң иштерди кылып кетти. Биздин элибизге бир мындайча айтканда катта бир ишкананы ачып берип кетти, ахирет абад болсун. Бул эжебиздин келгендиги бир гана биздин Халмион элибизге пайда болду. Пайдадан башка эчтеке жок. Ушул базары жакын болуп калганга бизге узакка барбастан, бия Коштон, Айдыркен, Лейлек, Баткенден баарды келип ушул жерге соодан кылып кетет. Кызыр Назархан жер болуп калды биздин Халмионубуз. Биз ушул жерде туруп каалаганды алабыз, каалаганды сатабыз, базарыбыз жакын болуп калды, элге пайдалуу иштер болуп атат. Канчалаган биздин жаштарыбыз ушул жерде иштеп атат. Эми тилекке каршы ар кандай иштер болуп калат экен. Ушул кандай каршылыктарга карабастан, сен аяктан келгенсиң, сен бияктан келгенсиң дегенге карабастан, ушул базарды ачып берди рахмат эжебизге. Бирок бул эл биздин элибизге ушул нерсени айткым келет. Биз Кыргызстандын жарандары бардыгыбыз Кыргызстандын кайсыл бурчуга барып таган иш кылса акылыбыз, укугубуз бар. Биз ошону туура түшүнсөк, Кудай каласа келечекте мекенибиз, мамлекетибиз өнүгөт. Эшикте эр азамат үйгө кирсе, аялдык кызматты мыкты аткарган Умсуна Эркинбаева үчүн какыраган талааны гүлгө айлантуу оңойго турган эмес. Ал бул окуяны мындайча эскерген. Эми ушул базарга келдим мен. Келгенден кийин базар кароосуз калган. Анан анда мен бир иним менен дагы бир бала иштетчү эле. Келгенден кийин мага чындыгында тоскоол кылышты булар, тоскоолдук болуп. Ошого чейин Баямандын балдарына деле базардан түшкөн акчадан эч кандай эч нерсе барбады. Келсем налогдон карыз, элден карыз болуп кетиптир, соодагерлерден карыз болуп кетиптир. Анан аларды келдим да кеткиле. Мен ишти баштайын деп анан алар чогуу иштешип жүрдүк. Анан кийин эми кеңири акча тийбей калдыбы, анан алар кетишти. Андан кийин ишимди катуу баштадым. Анан ошо жылдары эле мен келгенден кийин баягы өзбек-кыргыз согуш болуп кетти, конфликт чыккандан кийин анан бүт Кара Суудагы соодагерлер бул жакка келе баштады. 2007-2008 жылдан баштап. Анан уйгурлар келип баштады. Анан ошондо бул жерди чоң базарга айлантса болот экен деген максатта ишеним пайда болду дагы. Мен контейнерлерди көбөйттүм. Сатып ала албасам дагы баягы листтерден алып келип жасап, местаны көбөйтүп бердим адамдарга. Анан барган сайын ошо 2010 жылдан кийин базар чоңоюп кетти. Баягы конфликттен кийин элдин Кара Суудагы оптомщиктер бүт бардык эле уйгурлар ушул жакка келип калышты. Анан базарга эл батпай калды. Анан эмне кылышты билбей анан айыл өкмөткө бардым. Ал убакта Лүтфүллө ака, Рахматуллаев Лүтфүллө ака айыл өкмөтү эле базарды чоңойтушубуз керек, базарды жогору жакка чыгарыш керек десем, чындыгында мени шылдыңдап күлдү Рахмат неме Лүтфүллө ака. Аяка кантип өздөштүрөсүң, ага чоң бир акча керек, сен эмете албайсың деп. Анан ошондой болсо дагы анан майли аукцион чыгып калган ошол убакта. Анан аукционго коюп берди. Аукциондун негизинде 3 гектарды алдым. Анан биринчи заправка курдум. Анан сток курдум. Анан базар кылайын десем, чындыгында каражатым жетишпейт. Анан кичинекей ана
Пескоблоктон ашкана курдум. Ушинтип анан ушу баягы трассада нары бери өткөндөр уже тамак ичип баштады, заправка кыла баштады, анан тыйын түшө баштады кичинеден. Умсунай Кабусовна Эркинбаева ушул жака ушул кеңири жака базарды чыгарды. Биринчи чыгарганда биз туура бу жерде мындайча айтканда, жалпактуу сөз менен айтканда эчки токтобогон кыпкызыл даш эле. Биз бир вагон коюп, ушинтип баштагандардын биринчилерден ошо мен Аяш эжем, Умсунай Кабусовна менен баштадык. Жакшы көздүү аял, эшикте эркек, үйдө аял болуп, каттуу бел байлаган каттуу аял эди, өзүнүн сөзүнө турган. Ушул базарды мына 2000ден ашык контейнерди коюп, наркы базардан тез аранын ичинде алып чыгып, ушул жерге чоң базар уюштурду. Бул базардын мен айтып атпайм, ошо түштүк регионунда бул Кара суудан кийинки эле чоң базар ушул. Иштин көзүн билген айым узун жолдун боюндагы жалгыз ашкананы бир өрөөндүн элин баккан соода жайга айланып кетүүсүнө айныбай ишенсе керек. Себеби жогоруда айтылгандай базар түптөр электен мурун бул аймак Ош Баткен жолун бойлогон адам буту баспаган, суусу жок талаа болчу. Анан кредит алышты көздөдүм. Мен көбүрөөк кредит алсам, анан мен ушул заправканы, ашкананы иштетсем, мен ушундан төлөй алат экенмин дедим дагы. Анан мен $450,000 кредит алдым. Ал $450,000 мен ашканаларымдан күнүнө 70,000, 80,000 сода боло баштады да. Бүт трассада эч кандай ашкана жоктугуна байланыштуу. Ал жерде ашкана, заправка, столорум жакшы иштеди. Мага күнүнө бир 70-80,000, 90,000 бүт баары биригип выручка түшүп калды. Эсептесем мен ошол 800,000 сом экен кредит төлөй турган. Анан 800,000ге жеткизе алат экенмин. Анан ушинтип базарды баштадым. Чындыгында базарды чыгарарда тоскоолдуктар көп болду. Базарды чыгарбайсың деп жолду тосуулар болду. Ошол эле баягы Турдалиева Назия дагы ошол базарды көчүрүп алып кетем деп нар жактан арендага жер алып, аяктап ал баштады. Чындыгында өтө тоскоолдуктар көп болду. Азыркы учурда сиздин базарыңыз аябай мындай ийгиликтүү базар да. Чынында эле ал жерде Өзбекстандан чыгып соода кылышат, ошол эле Тажикстандан келишет. Баткендиктер деле бир чоңураак маарек өткөрө турган болсо, сөзсүз ал базарга барып керек жарак менен алышат да. Ийгилиги эле эмнеде ошол базарыңыздын? Мисалы болот го, эки жерде эки окшош кафе турат, бирок бир кафенин иши жакшы жүрөт. Ошондой дагы сиздин өзүңүздүн бир сырыңыз бардыр. Эми билбейм, эми ал мамиледе да болот бир жагы. Анан баягы Алланын буйругу да эми мындайча айтканда, кызыр назар кылган жерге гана базар болот деген сөз бар. Эми ошол жерге Алланын буйругу болуп калгандыр. Эми менин же ооматым болуп калгандыр. Эми кандай болбосун Аллах колду деп ойлойм мен. Эркинбаев Умсунай эже ушу жай жанаттан болсун келип четке ачып коюп кетти да. Көп пайдасы көп, базарыбыз көп, элге пайдасы көп тийди. Мурда кайсы жака барчыңыздар эле базарга? Мурда Өзбекстанга өтөт эдик. Ачык эди. Вадилге, буягы Чименге барат эдик, Хаңыска барат эдик. Азыр только өзүбүздө болуп атат, жакшы. Өлкө бар, өлкө урунуп көп кыйналып калат эдик. Акта мындай көп кыйналат эдик да. Азыр өзүбүздөн эч кайка барбай, ошол жерге чыгып бар жок болуп атат. Жакын деп арка жактан адамдар келип, сотик алышып, үйлөр аны шаар болуп кетти. Иштеке жок да буякта эч нерсе жок да. Мына бул мен аркамда турган үйлөрдү Бишкек же Ош шаарынын чекесиндеги жаңы конуш экен десеңиз жаңылышасыз. Бул кадимки эле Хальмион айыл аймагындагы жаңы түшүп аткан конуштар. Ушул жерге Баяман Баатыр базарынын ачылышы менен жергиликтүү элдин сыртка чыгып жумуш издеп кетпөөсүнө, мына ушул жерге отурукташып калуусуна шарт түзгөн. 1,5 миңден ашык калкы бар Хальмион айыл өкмөтүнө Баяман Баатыр базары жылына 100 миң деген салыктарды төгөт. Аны менен чектелбей, ар кандай спорттук иш-чараларды уюштуруп, айылдын ар тараптан өсүп өнүгүшүнө салым кошуп келет. Эмеде өзүңөргө белгилүү Баяман Баатыр базары бул 2012 жылдын 2013 жылдын февраль айлардан тартып ушул эмеде жайгашты. Ушу жол бойго чыккандан бери өтө жакшы иштеп келип атат. Эл үчүн жакшы эмелер болду. Баяман Баатыр базарына жергиликтүү негизи бар төлөмдөр, салыктардын суммасы бардыгы болуп,
ortaça esep menен 1.233.000 so'm yılına jerilikte büdjetke akça düşet. Onun içinden 476.000 yer salığı, mülk salığından özden bir 60'dan aşağı summa düşet. Anan edinli nalog төлөйбүz. Oşan boyunca былтыр pandemiya bolup bazar iştebey kalganlardan kişine azırak düşüp kaldı. 223.600 so'm tegereginde. Эки миң жыйырма биринчи жылдын май айынын башында чыккан кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал Баткен элине эле эмес, бүтүндөй кыргыз элине терс таасирин тийгизди. Үй жайы талкаланып, жакындарынан ажыраган бир боорлор ооздун кайгысы кыргыз элинин кабыргасын кайыштырбай койгон жок. Мындай учурда бир муштумга бириккен кыргыз эли оор учурда Баткен элине жардамын аяган жок. Баяман Баатыр базарынын администрациясы дагы четте калбай, Баткендин арка айылына азык-түлүк, кийим-кече жана башка керектүү гуманитардык жардамын көрсөттү. Буюрса, мына ушуга бизге кошумча салым кылып, Москвада иштеген, Москвада таксивайт этип иштеген Базар коргондук Мирлан аканын группасынан дагы акча келген эле бизге. Ошолордун аманатында жеткирген кетти аз. Мына буюрса мындай жардамдарды даярдап алып, алыста бөтөн жерде, бөтөн элде иштеп жүрөт. Дайыма ден соолуктарын берсин, кылган иштери ийгиликтүү болсун. Алла таала ушу ыйык Рамазан айында, ушу орозо күндөрүндө Алла таала өзү ыраазы болсун. Ушул Баткен облусунун ушул жердеги достук арка айылдары, ушул жерде жапа чеккен элдерге дагы Халимон айылында жайгашкан Баяман Баатыр базарынын ошол администрациясы дагы атайын гуманитардык жардамды алып келип, ушул 4-чү ушундай портер унасы менен 3-чү жүк болуп саналат. Ушу Баяман Баатыр базарынын атынан азык-түлүк жана дагы акчалай жардам ушул арка 2 айылынын ошол гуманитардык жардамдарды кабыл алып аткан жерге алып келип азыр таштады. Биз Баяман Баатыр базары эле эмес, Халимон айыл өкмөтүнүн базардагы ишчилер, сатуучулар бардыгынын жүрөгү сиздер менен. Ылайым сиздерге Кудайым күч кубат берсин. Бул чек арада жашагандар биздин көз карашыбыз, биздин көргөнүбүз боюнча бардыгына герой деген наам бериш керек экен. Малатсы, сөз жок. Элге кызмат кылуу үчүн кандайдыр бир мандат же жогорку кызматтын деле кереги жок. Калктын кадырлоосуна татыктуу болуу өзүнчө бир мээнет. Ак көз кара көздүн сынынан өтүп, жасаган ишиң миң жакшы болсо да, жактырбагандар чекеден чыгары турган кеп. Бирок элибизде айтылган өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген накыл сөз бекеринен айтылбаган чыгар. Бул сөздү биздин каарманыбыз, тарыхта аты алтын тамга менен жазылчу инсан Умсуна Эркинбаева акыркы жолу берген маегинде мындайча эскериптир. Элге кызмат кылуу чындыгында өтө оор экен. Кээде туруп мен өзүм коркуп кетем. Мен неужели ушунча базарды курдум? Мындай карасаң, бир магазиндин
магазин курганым жакшы эмес беле? Содагерлер көптөп да базарда. Чоң базарды башкаргандан көрө бир магазинди сода кылып башкарган жакшы деп ойлойм да мен азыр. Бирок элдин түйшүгү оор экен. Бириси ал деп кетет, бириси жакшы деп кетет, бириси жаман деп кетет. Эми ага да чыдоо керек, жетекчи болгондон кийин, ишкер болгондон кийин. Эми бардыгына жаман мамиле жасабайм. Жаман десе деле эми кийинкисинде оңдойм деп айтам. Аны мен урушканга аракет кылбайм да эч качан. Кадырман көрүүчү. Сөзүбүздүн соңунда адал эмгек маңдай тер менен мээнет кылып, Калмион элинин алкышына татыган ишкер Умсуна Эркинбаева түптөп кеткен Баяман Баатыр базарынын арышы кеңейе берсин демекчибиз.